Саламатсыздарбы урматтуу мегендештер. Бүгүнкү биз эжеке менен сүйлөшөлү дагы. Анан ошо эмнеге мындай абал болуп атат, мен түшүндүрүп берейин, Дагы жашыңыз канчада? 63-кө кеттим. 63 жашка кеттиңиз. Сиздин негизги даттанууңуз эмне? Даттануу ошол жанагы мындай эле оозунун ичи ооруп эле. Анан бул заамдай албайм да, ошо чоңго барып эме кыла албайм. Оозуңуздун ичи ойлап оюлбайбы? Ойлат. Ойлап. Оозуңуздун ичи ооруйт. Ооруйт. Ооздун ичинде мындай бир жагымсыз жыт келеби? Келет. Уудай болуп Уудай болгон бир ушундай бир неме оозуңузга келет, Тез чарчайсызбы? Бат чарчайсызбы, чарчабайсызбы? Чарчайм мындай. Бат чарчайсыз. Мурун андай эмес эмес. Мурун андай эмес болуп. Башым ооруйт бир мындай. Көңүлүм ачылбайт. Көңүлүңүз ачылбайт, башыңыз ооруйт. Денеңизде бир мындай бир кандай бир оорук тургандай болобу? Денеңизде бүт денеңизде бир мындай оорук каптап тургандай болобу? Болот, Сиз кайсы мезгилде жеңил болуп каласыз? Заңдаганда жеңилдеп каласызбы? Ошо заңдаганда жеңилдеп калам. Заңдаганда жеңилдесе, заң чыкканга чейин кыйналып кыйналып. Заң канча күндө бир чыгат? 3-4 күн кээ бир аптага чейин барып калам да. Анан ошондо дагы сиз бир нерселерди ичип атып, өзүңүз аракет кылып, андан кийин заңды чыгарасыз. Ким койсоңуз жүрө берет эле дагы, бир жума 10 күнгө сиз эптеп аракет кылып анан заңды чыгарасыз. Ушундай абалыңыз качан башталган? Көп болуп калды. Көп жыл болду, 10 жылдан ашып калды. Эми сиз мага айтыңыз, ушуга чейин кайсы жерге барып дарыландыңыз? Кайсы эмнелерди иштеңиз? Мага баары ачыгы керек да. Эми мен врачмын, мен барып сурашым керек. Кайсы жерге бардыңыз? Эмнелерди иштеңиз? Мен больницаларга бардым. Барып эметсем такыр мындай тыянак болгон жок да. Сизге дары берди. Мага бир болгон эле антибиотик эме стафилококкту эле айтып атышты да. Демек сизде стафилококк деген микроорганизм чыкты деп сизге антибиотик беришти. Канча жылдан бери антибиотик менен дарыланып келесиз? Көп жылдан бери. Такыр эчтеке натыйжа берген жок. Бир жылда канча жолу антибиотик аласыз? 2 кээде 3 жолдан да болот. Бир жол калганыңызга тиги болбосо кийин күчтүүрөөүн жазат, күчтүүрөөүн жазат, анда да болбойт да, анда обо өтөт. Башым чыналып кетет. Анда кечиде күчүп кетет. Дагы кайсы жактарга бардыңыз, эмне кылдыңыз? Мүмкүн бир компаниянын чөбүн ичкендирсиз, мүмкүн дагы башка бир чөп менен дарылайм дегендерге баргандырсыз. Дагы бул компаниянын бирин да калтырбай ичип келатам. Акыркы жолу кайсы компаниянын эмнесин ичтиңиз? Могу японский деп чыкты го. Жанагы. Нерени айтасызбы? Кайсыңыз? Атын дагы унутуп калдым. Канча түрдүү чөбүн ичтиңиз? Эми АБ деп экөөнү бирөөнү отурам, эртең мененкиси, кечкиси эки эме флакон менен. Канча убакыт ичтиңиз? 1 айдан өтүп баратат. 1 айдан өтүп баратат. Токтоп бүттү? Бүтөйүн деп калды да. Дагы эмне кылдыңыз? Кара зире жанагы чорный тимин иштим. Дагы эмне кылдыңыз? Дарысын да алып ичтим. Такыр болгон жок да. Анан дагы кайга бардыңыз? Анан дагы жанагы кимге? Хашим Зайналиевке бардым. Ал киши очойгон мага эме жазды. Эмнеле жанагы анализдерин жазды. Ага барып эметейин деп анан чото өзүм айныдым. Эмне үчүн? Комментарийлерди окудум, анан такыр көңүлүм келген жок, анан айлам кеткенде. Сизге чөп дары анда мындай жаздыбы Зайналиев? Чөп дары такыр жазган жок. Анализдерди эле жөнөттү. Бирок сиз ошол боюнча тапшырбай барбай койдуңуз. Тапшырбай барбай койдум. Так, урматтуу мекендештер,
менин чындыгында менин жүрөгүмдөгү менин каалоом бул адамзат оорубаса экен, ошол бул ушул оорудан чыкса экен, ошого жакшы жардам берген ыкмаларды колдонсок экен деген гана ниеттемин да. Мен эмне үчүн мен азыр ушул видеону чыгарып жатам? Себеби деген чындыгында биздин официальный медицина, мен дайыма айтып келем, медицина экиге бөлүнүп калган. Америка мындан 100 жыл мурун бөлүнгөн. Натуралдык дарылоо, анан официальный дарылоо, дары-дармек менен дарылоо. Тиги Россия бул жагы 40 жылдан бери. Менин профессорлорум 40 жылдан бери натуралдык дарылоо менен дарылашат. Биз болсо буга өткөнүбүздө мына көп болсо 5-6 жыл болгондур. Мага окшогон натуралдык менен дарылайм деген врачтар өтө азбыз. И то мени 3 жылдан бери гана таанып калды элдер натуралдык дарылоо менен дарылайт экен деп. Демек биздин кыргыздар көбүнчө биз дарыга байланып калыппыз. Антибиотикти өзү окутканда эле, институтта окутканда эле антибиотикти 2 жылда 1 жыл алыш керек да. Бизде ошондо окутат да. Антибиотикти 2 жылда 1 эле аласыңар деп айтат да. Антибиотикти чыгарган профессор мындай айтканда, мен сенин колуңарга бомба берип атам деген да. Туура колдоносуңар, силерге жардам берет деген. Туура эмес колдоносуңар, ал силерди кайра жеп жок кылат деп айткан да. Антибиотикти 2 жылда 1 колдонушубуз керек. Бирок биз жакшы болбогондуктан кайра врачка бара бергендиктен врач айлачысы жок, система ушундай. Менин коллегаларым эч качан билсе деп айта албаймын. Бизде система ушундай да жеке. Системада ооруп келдиби, жакшы болбодубу, демек башка антибиотик алмаштырып дей беребиз да. Биз оорунун түпкүрүн изилдөгөнгө медицинада андай система жок да. Анан эми бул жерде айтайын дегеним, мына сиз Зайналиевке бардым деп атасыз. Кашир Зайналиев деген киши, мен эми бул кишини жакындан тааныбайм. Менимче бул киши врач эмес болуш керек. Бирок бул жерде ушунчалык көп анализге жазган. Караңыздар, гепатит, иммуноглобулин А, Б, С, цитомегаловирус, герпес, вирус эпителия, вирус Эйнштейна Барра, бледная трепанема, стрептокок, вирус папилломы, кыскасы сизге ДНК соскоп. Билбейм, урматтуу мекендештер, мен лично мындай анализге жөнөтпөйт элем да. Ушул анализге барыш үчүн адам 25 000, 30 000 анализ акча кетирет. Бул анализдерди чыгарган менен, бул анализдер сизге бирөөсү дагы сиздин диагнозуңузду жакшы кылып аныктай албайт, сизди жакшы кылып бере албайт да. Мен как врач катары айтып атам да. Бул лишний нерсе да, бул лишний. Мазок шейки матки, уретры, прямой кишки, на все генотипы папилломы, человека ВПЧ. Жок, урматтуу мекендештер, мен бул анализге мен каршымын. Мен бирөөнүн дарылаган эч качан көрө албаган жокмун. Мен болгону гана биз пациентти кыйнап коет. Сиз ушул анализдерди айтканда, сизде оюңузда кеттиби? Онкологический жөнүндө айтып атат деп. Мен үйгө капа болуп келдим. Капа болуп келдик, анан келиниме айттым, ушундай болуп атам. Ошентсем эле барып өзүмчө ыйлап да көрдүм, эми көргөзбөй да балама айткан жокмун, капа болуп калды. Анан кайра ойлонуп, анан келиним айтты, апа сизде андай признак жок. Молодец. Ал врач болбосо да сизге жакшы диагноз коюп берет. Ушундай деп айтты. Сизде андай жок, андай болгондо деген. Такыр башкача болот денеңиз апа. Чогуу турабыз да. Урматтуу мекендештер, мына мен азыр канды көрсөтөйүн эжекенин. Караңыздар. Ногу кан? Бул кан эжекенин каны да. Бул жерде раковый клеткалар, раковый клетка бизде көрүнбөйт. Рактын клиникасы боло турган анализ жок да. Анализ жок. Бул жерде эритроциттер жакшы болуп калган да. Анан эритроциттин ичинде паразит жатат. Мете курттун жумурткасы жатат. Демек биз мындан. А бул болсо эритроцит дедиңизби? Ушуну деген эметкен да, ушул чото бирдеме болуп кетиптир деп да. Жок, эч кандай эритроцит эч нерсе болгон эмес. Караңыз, сизде ногу грипкилер, экинчиси биз биринчисинден мете курттун жумурткасын көрдүк, экинчисинде грипки деген
майда жандыкты көрдүк да, мына бериппигер. Көргөн бирок сиздин эртерастериңиз дагы эле жакшы абалда турат. Дальше көрөлү. Бул болсо тоже митохондрдун личинкасы, караңыздар. Бирок урматтуу мекендештер, мен эмнени айтып кетейин, эртерастер абдан жакшы абалда жүрөт. Эртерастер абдан жакшы абалда жүрөт. Сиз эч кандай чучулабаңыз, коркпоңуз. Урматтуу мекендештер, ушуну менен мен эмнени айтайын деп атам да, биз адамдарды жакшы кылыш үчүн, эң биринчи биз адамдын ичиндеги митохондрдарды өлтүрүшүбүз керек да. Көрдүңүзбү? Сизде митохондрдор көбөйүп кетип, анан ошол сизди кыйнап атат да. Эми мен дайым эл журтка мынтип айтам да, биз жейбиз. Биз жегенден кийин жеген нерсебиз кызыл кан тамыр менен бизге барат. Кайра ошо кереги жок нерсени без тамырлар чогултуп берет. Демек, биз жегенден кийин бизден пайда болгон керектүү нерселер, биздин ичибизде жашап аткан митохондрдор биз жегенде алар да жешет. Демек, алар да зам чыгарат. Алар да өлөт. Көрдүңүзбү? Алар өлөт, бирөө туулат, бирөө өлөт, замдайт, сиди чыгарат. Демек, кандын ичиндеги керексиз нерсенин бардыгы бизде без тамыр менен чогулуп кетет экен. Биз без менен гана күрөшө берсек, эч кандай адашпайт экенбиз да. Сиздин азыр абалыңызда анализдердин деле көптүн кереги жок. Мынчалык анализди тапшырып, сиздин нервиңизди бузуп, сизди кыжылат кылганын эч кандай кереги жок да. Демек, биз сиздин митохондрдун личинкалары менен займатся этебиз. Противопаразитарный деп коет. Урматтуу мекендештер, жакшы болуш үчүн бардык адам жазында күзүндө противопаразитарный, чөп, перекс болот. Ушул эле нерсе жакшы. Чөптү дардаган, мен өткөндө бир видеомдо айтып кеткенмин. Чомо дүйшө уулу бар, Жамиловна Ташкөйже бар, Мелис Мискенбаев деген чыгып атат. Дагы толтура чөп менен займатса, өзүбүздүн Кыргызстан чөп менен займатса эткен адамдар толтура. Баргыла ошолордон чөптөрдү ичкиле. Мен эч качан буга каршы эмесмин. Чөп бул дарылоонун бир 10-12 ыкмасынын бирөөсү деп айтып келем да. Демек, чөптү обязательно ичиш керек экен. Эми Неомакин абдан жакшы айтып кеткен да. Перекс иче бергиле депчи. Перекс иче бергиле, перексти тамырдан куя бергиле. Ушул перекс сиздин ичиңизде чуркап жүргөн митохондрдун личинкалары болот, жумурткалары болот, ошолордун баарын өлтүрүп аракет кылат. Демек, чөптөрдүн баарын иче берсеңиз болот да. Эми чөптүн өзүнүн специалисттери бар. Биздин Кыргызстандагы чөп менен займатса эткен бүт чөпчү фитотерапевттерден сиз эң биринчи куртка каршы чөптөрдү ичсеңиз болот. Демек, негизгиси кыжылат болбоңуз, Кудай буйрса сизге биз жардам берели. Эң негизгиси 70% сиз өзүңүзгө байланыштуу. Сиз могу кагазды жасайсыз. Мен ушул 3 баракты берем да. Ушул 3 барак рецептти берем. Ушул ичинде 5 көнүгүү, кандай тамак ичиш керек, кандай чөп ичиш керек, кандай ичиш керек баары жазылган. Сиз өзүңүз көбүрөөк аракет кыласыз, калганын биз жардам беребиз. Урматтуу мекендештер, аман болуңуздар, сак болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун.